이 사건을 심리하여 Түштүк Кореянын Конституциялык соту президент Пак Кын Хеге жарыяланган импичментти колдоду. Ага импичмент жарыялоо жараяны өлкө башчынын курбусунун катышуусундагы мамлекеттик чырга байланыштуу болгон. Чечим кабыл алгандан кийин Пак демократиялык жол менен шайланып, кайра тактадан кулатылган алгачкы өлкө башчы болуп калды. Ал эми кийинки президенттик шайлоо конституциялык мыйзамдарга ылайык 60 күндөн кийин өткөрүлмөкчү. 피청구인을 Президенттик кызматынан четтетүү жолу менен Конституциянын артыкчылыктарын сактап кала алабыз. Бул чечим бардык соттордун колдоосу менен кабыл алынды. Буга чейин өткөн жылдын 9 декабрында парламент өкүлдөрү да өлкө башчыга импичмент жарыялоону колдоп чыгышкан эле. Бирок бул арада Конституциялык сот имаратынын алдында президенттин тарапташтары нааразычылык акциясын уюштуруп, полиция менен тирешүүгө чейин барышты. Баш амандык чыгаргандар тартип сакчыларын сүрүп өтүп, имаратка кирүүгө аракет кылышкан. Эки тараптуу кагылышуудан 2 киши каза болгону айтылууда. Набыт болгондордун бири улгайып калган киши. Ал башынан алган жараатынан улам көз жумганын дарыгерлер ырасташты. Окуя болгон жайга 4,5 миң полиция кызматкери тартылган. Алар акция катышуучуларына карата көздөн жаш агызуучу газ колдонушкан. 65 жаштагы Пак Кын Хе эми президенттик титулунан ажырады. Мындан ары ага карата пара талап кылуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иштери козголмокчу. Маалым болгондой, анын бул иштерине жакын курбусу Чхэ Сун Силдин катышы бар. Бирок Пак Кын Хе бул айыптоолорду четке кагып келүүдө.